Assalamu алейкум. Илим маселеси өтө актуалдуу. Ким илимден артта калса, экономикасы артта калат, социалдык тармактар артта калат, идеология, деңгел, өсүп өнүгүү бардык жактан артта калат. Бирок мына нострификациясы маселеси. Гарвардтан жактап келсе деле PhD'ни, Кембриджден, Оксфордтон, Токио университетинен жактап келсе деле бул жактан нострификацияны өтүш керек. Англиянын илими каякта, биздин илим каякта. Азыр жакында билесиздер, химиктер высокочувствительный газовый сенсор деген ойлоп тапты, ракты алдын алыш үчүн. Дүйнөдө ушундай илим ашыктар болуп атат, бизде бар акыркы жолу кыргыз окумуштусу бирдем ойлоп тапты деген. Эми ошол окумуштар отуруп алып туруп, Гарвардтан жактап келгендердин илимин жарайт, жарабайт, туркулукту өткөзөбүз деген менимче туура эмес го. Жок деген университеттин атын сыйлайлы да. Ушуну эске алып койсоңуздар, нострификация деген дагы бир коррупциялык схема. Эми элестетип көрүң, мен катуу айтпайын. Мерседес заводунан чыгып келген аппаратураны Атарабанын же болбосо Жигулинин заводунан өткөзүп атасыздар да, ошого ылайык болуш керек, биздин стандартка ылайык келиш керек депчи. Эми өзүбүзгө сын көз менен карабасак болбойт. Япония кайда кетти, Англия кайда кетти, Германия кайда кетти, биз кайда жүрөбүз? Адамдар Марска конуп атат. А биз болсо жүрөбүз. Биз болсо молекула менен электрондун өз ара взаимодействиясын иликтеп атабыз деп бир мурдагы микроскопторду карап отурабыз. Ошо нострификация маселесин караңыздар. Бул чоң коррупция. Чоң рахмат.